Assalamu alaikum tuğanдар. Bugün kar jağıp atat. Kar kichine bolsa dagı çurkayın деген бирок батынкем суу болот деп коркунуч менен асыл максат машыгуу болгондон үчүн чуркоонун ордуна кар күрө менен алмаштырып жатам. Азыр мен Ак Ордо конушу Касиет көчөсүнөн өтүп бартам. Мына көрдүңөр. Şu көчөдө мен жашайм. Могу алдымда турган 3 кабаттуу имарат 95-мектеп, Бишкек шаарынын 95-мектеп. Ушул мектептин тегеретесинде тротуарлар бар. 2 саат чуркоонун ордуна ушул өзүбүздүн мектебибиздин тегеретесинде 2 саат кар, тротуарлардын карын күрөп көрөйүн. Жетишемби, жетишпейби көрөлү. Кар күрөөдө 1 саат ичинде 539 калорий сарпталат экен. 2 саатта болжол менен 1100 калорий. Мага ошол 1100 калорий жетиштүү болот бүгүн үчүн. Аракет кылып көрөйүн 2 саатта канча аянтты тазалаганга мүмкүнчүлүк болот экен. Бүгүн дем алыш күнү саат 7:35 чамасы болуп калды. Болжол менен бир 10го чейин аракет кылалы. Анан улам видеого тартып турабыз. Миллиондогон проекттерди жаза албасак дагы, көпүрөлөрдү кура албасак дагы, жолдорду сала албасак да, ушундай колубуздан келген бир мүмкүнчүлүктү пайдаланганга аракет кылам. Кар күрөгөн күрөк, колгап, эм кийинген жылуу кийимдерим бар. Болду. Ак ниет. Ошо менен аракет кылып көрөлү. Бисмилла. Бул мектеп, бул тротуар 20 мүнөттүн ичинде тазаланган. Бели ооруп кетти. Улам кар көтөрүп атып, күрөк менен белим ооруп кетти го. Бирок карагыла 20 мүнөттүн ичинде толугу менен бир 10 метр, жартылай дагы бир 10 метр, 15 метр деп эсептеп койсок болот. Дагы 20 мүнөттөн кийин буюрса дагы жолугушабыз. Saat 8'den 20 мүнөт өттү. Болжол менен 40 мүнөттөй иш кылдык. Көрүп турасыңар, Гагарина көчөсүнөн өйдө жол мындай тазаланып турат. Негизи тротуардын аягына чейин тазалайын дегем. Анан могу тушта школага кире бериш бар, мектепке кире бериш. Ошогуну чейин жетип, андан ары буякты бойлой тазалаганга чечтим. Себеби аякта көбүрөөк киши басат. Көбүрөөк окуучулар эртең мектепке келиши мүмкүн. Ошого жараша ушундай кичине өзгөрүү болот да. Анан дагы ушул 40 мүнөттүк жумуштун ичинде бир ой жаралды да. Көчөдө бизде тазалык коомунун кызматкерлери иштеп кар тазалашат го, байкайсыңар, эртең менен чоң жолдун, машина жолунун четинде. Мен 40 мүнөт иштедим. Ошо 40 мүнөттүн ичинде белим болбой калды. Кыйын экен. Ошо анан бир кеңеш деле эмес, эми мындай
ниетте, эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо, убактыңар болсо, аларды көрүп калсаңар, бир 5-10 мүнөт токтой калып эле жанынан өтүп баратсаңар, 5-10 мүнөт жардам берип койсо зыяны болбойт. Себеби алардын белдери чынында эле ооруйт болуш керек. Байкуштар эртеден кечке чейин тазалашат. Мен мисалы 1 саат болуп элек жаным чыгып кетти да, чын айтайын. Ошо кишилерге, кызматкерлерге кадимкидей эле ооба ойлошуңар мүмкүн, алар акча алат. Эми акча алса деле 5 мүнөт убактыңарды айырып койсоңор соогун көрөсүңөр да. Могу жерде канча киши өтөт. Ошо өткөн кишинин баарынан бирден сооп алып турса, акыретте миллионер болуп чыгабыз да туурабы? Бисмилла, мейлем уланта берели. Мына мектептин эшигин алды. Бияк көп киши баспаган үчүн басылбай калганбы, жакшы тазаланбайт экен. Көрөктү кыйнабай үстүн эле алып койдум каардын. Мондай бир байкалыш пайда болду. Бул жер брусчатка да төгөр тазаланган жагы. Могу экөөнүн ортосу могу кол турган жер асфальт да, ошо асфальтты тазалаш кыйыныраак экен. Ошон үчүн бир мындай, билбейм, изилдеп дагы тактап чечсе болот экен. Эми тротуарларды брусчатка менен койсо, кийин тазалаганга, эми кыш учурунда, башка учурунда билбейм, бирок кыш учурунда тазалаганга жеңилирээк болот экен да, асфальттагандан көрө. Анан чыгымы кандай болот экен билбейм, бирок ошол плюс-минус окшош болсо, тротуарларды брусчатка менен койсо, кышкы маалында кичине эмерээк экен да, тазалаганга ыңгайлуу. Аны эми кылган кишилер өзүлөр акча жагын эсеп кылып жыйынтык чыгара алат да. Саат 9 болду. Гагаринде туш жагын тазалап атам. Алдыда 50 метр калды. Жол эреже белгилери турат го. Оңго бурулуп болбойт. Ошол жерде школдун көчөсү, Каркыра көчөсү, ошого чейин тазалайм. Дагы бир 40 мүнөт эмес, даже 1 саат кетет го. Саат 7:40 баштагам, азыр 9дон бери 2 мүнөт өтүп кетти. 1 саат 22-23 мүнөт иштеген. Жалпы эсептен 100 метр аралык тазалагандай болдум. Кыйын экен. Бирок бияқта көп жерден пайда көрүп атам. 1 ден соолук, 2 элге кызмат. Дагы кандай майларымды эритип атам. Чуркаганын ордуна. Ашал. Көчөгүнү бир эже менен таанышып калдым. Ошо кичине салмагы бар экен, эми өтө көп эмес, кичине. Анан ден соолугун чыңдаш үчүн чуркап чыгыптыр. Тайгаланып кетип, Агөргөдө жашайт да, ошо кончо айылып жагында. Жыгылып 2 бутун сындырып алыптыр. Ошол анан дагы бир пайдасы ушул жерден өткөн элдерге, жүргүнчүлөргө жыгылбайт. Жок дегенде 150 метр жерде жыгылбай, üşүбөй өтөт.
Şay aябай ооду. Mına bir 20 metrдей kaldı go. 20-25 bilbeyim уже. Şay oğon bu ne hareket kılsam da jay жумуш жай kete başladı. Buyursa bütöt. O kalgan aralıkta чемпионский раунд деп koyun akırkı raundlar. Şakatı артына жетсем buyursa. Kar күрөө боюнча бүгүнкү күндүн чемпиону болом. Ошол жакшы экен аябай. Бели ооруган эле кичине көп ооруган жок. Кичине бели ооруган эле болбосо жакшы анан. Колдон келишинче колгап тамдаганда булгары колгап тамдагыла. Күрөктү кармаганда тайгалана берди экен. Сыймалак болуп иштегенге ыңгайсыздык пайда болот экен. Анан ыгын таап алдым биринчи могул. Туш кар басылбаган тушту алып кетип атам. Көп киши баспаган жер ошак жумшак болот экен. Ошакты бул көздөй алып алып, анан ошо тазаланган жерге туруп алып, биякты көздөй уруп атам да. Ошо арыкка түшкөндөй калчу. Мындай бат эле өтөт экен, билинбейт. Чынында эшикте таза абада жакшы экен. Өзүңдү дагы мындай кичине жибип калат экенсиң. Жеген тамагың бар чыкты. Тамактан тышкары дагы майлар эриди болуш керек. Бая эме деп коет да. Машыгууда жай өткөн жай темптеги машыгуу майларды эритет. Ошол болуп атат болуш керек. Ошол процесси билбейм. Анан диетолог ошого тийиштүү адистер айтпаса. Bir 2 saatка жетишпей калам го, 2 saat 20 мүнөттө бүтүргөнгө аракет кылам. Болжол менен ортосунда турам, ошо эки Тагай бий менен Каркара көчөсүнүн ортосунда. Даже ортосунда эмес да, бүткөнгө азыраак жагында экен. Ошол буюрса акыркы чемпиондук раунддарды ишке ашырам. Бекер отургандан керек, бекер иште дейт эле го. Ошол. Бекер деле эмес, көп пайдасын көрүп атам буюрса. Мейли анда. Кар күрөөнүн аягында жолушканча. Бүгүнкү иш аракеттин отчету көрүп атасың, тазаланганга. Ол жер кичине начар тазаланып калды. Бирок түшүндүрүп алам деп корктум. Эңап жасаса болмок бирок шартка байланыштуу ошондой калды. Брусчатка туш жагы салынгандай. Жалпысынан 2 saat 20 мүнөттөй кетти. Аябай жакшы бир эме экен. Шаракет экен. Дене жүйгенден тышкары өзүмдү мындай адам катары сезип калат экенсиң. Бир пайдалуу иш кылдым депчи. Көрдүңөр. Мына жерде отургучтар бар. Ал жакта кылган жокмун, себеби мен ылдыйдан баштадым да тияктан аягына тротуарлардын теги тиягына да жетишпей калам деп корктум. Аягында болсо бияка уже алым келбей калды. Көрдүңөр. Анда дискоблоктун эмеси түшүп калат экен да, чыкканга жеңил аябай. Gün çıkıp bize eğriyi başladı. Bugün erten bunun üstü mesela geçinde bugün eğrit, erten geçinde toң boyt. Hem kichine toң var, biroq orta jeri toң bostan elder
Kıynalbay жақсы өтіп башташат. Ошол көрдүңөр туугандар, тазалык бирикмесинин коомунун жумушу аябай оор экен. Өзгөчө ушундай кар жааган учурларда, жаан жааган учурларда кесилиш жер кичине кар көп, эли көпкөс баскан үчүн чыкпай калды. Күн чакчайып тийип турат. Тем более пробка болсун. Уже эри баштады, акырындап болсо да эри баштады. Асфальттын үстү батыраак эрийт экен, ошондой байкалыш бар экен. Брусчатка суугураак болот го. Билбейм. Рамка аяка чейин. 2 saat 20 мүнөттө. Баары тазаланды. Көп деле убакыт эмес. Өзгөчө этаж үйүндө жашагандар, балким аларда убакыты көбүрөөк, кыймыл аракети аз болуп калса ошолорго аябай ыңгайлуу экен. Чыгып 1 saat болобу, жарым саат болобу өзүң жашаган тегеретесиң. Жүрөп койсо ден соолукка да пайдалуу, элге да ыраазы болуп баскан. Ошол жерден баскан канча киши басса ошончо киши ыраазы болуп батасындай калабы. Көрдүңөр, ушул бүгүнкү бир иштин натыйжасы. Жакшы алынбай калды. Бул жерде жакшы алынбай калды. Көп киши өткөндө окуучулар мектепке келет, кишилер башка салган болуп ушундай. Мектептин тушу. Жак тазалаган жакын чынында. Биякта тротуар да жок, быйыл салынмак негизичи. Мындай тосуп койгон. Бүтпөй калды. Тротуар болот болуштуруп, асфальттай теге четте тротуар 2 жылы буюрса, биякка да жөнөкөй жерди кар менен тазалаган күрөк дагы уже мындай сына баштайт экен. Иш жер керек экен. Мектептин тушу. Буюрса мындан дагы иш аракеттер кылабыз. Өзүбүздүн ден соолук үчүн, эл үчүн. Каналга кайрылып тургандар. Кыбыраган кыр ашат деген ушул экен. Жакшы калыңыздар. Көрүшкөнчө.